Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер, саламатсыздарбы? Биз бүгүн метро Таганскаядабыз. Таганскаяда эжекебиз чакан ушундай бутик ачып, оптовый бут кийимдерди алып келип мекендештерге сатып келет. Буга чейин көп каналдар тартып көргөзгөн. Үстүндө турган шоп-сел деп коет экен, жамгыр өткүрбөгөн, суук өткүрбөгөн, аябай качественный тоташка кийгенге, двордо иштегендер кийген болсо аябай ыңгайлуу. Анан альпинисттер кийсе да аябай жакшы болот деди. 25 градуска чейин мындай эч кандай суук өткүрбөйт экен да, калың куртканын ролдон өткөн мындай айтканычы. Футболка менен үстүнө кийесиздер, аябай ыңгайлуу, жакшы жүрөт экенсиздер. Толугураак маалыматты берейин. 11-ден 8-ге чейин иштейт. Иштөө убактылары, доставкалар дагы бар экен. Мына метронун 2-3 бекитинен чыкканда ушул жерде бекер парковкалары бар, эптеп койгонго мүмкүнчүлүктөр тапсаңыздар болот. Мо чоң экран ушул жерден көрүнөт, туугандар, көрүп атасыздарбы? Офисный центр деген жерден киребиз. Большой Каменщики, дом 1. Экинчи кабатына көтөрүлөбүз. Бул жерде 3-чү этаж деп жазылып турат экен. Негизи биз 2-чи этажга чыктык. Ушул жерде 55 деп жазылып турат. Бул жака киребиз. Мына Зарен эжекебиз бизди күтүп алды. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыңарбы? Эмне сол? Сизди көптөгөн бир туугандар таанса керек эжеке. Дагында болсо көп товарлар келиптир, бизди чакырыптырсыз. Бир катар башынан тааныштыра бересиз. Бут кийимдин баалары канчадан канчага чейин, доставкалар жөнүндө дегендей. Бут кийимдин бааларын бардыгын эле округлять этип эле 5500 кылып койдук. Булардын качествосы бирок ошол ценага достоин. Анан булардын ичи Еврозима, анан стелькалары Ева стельки жумшак. Калын экен, Анан ичи тегилген, клей эмес. Жалыптар болбодубу эже? 3-4 айдан бери каналдарга чыгып келесиз. Ооба, булардан жалып жок. Анан өзүңүздүн оозуңуздан угайлык, бут кийимдер каяктан келет? Бул Кытай фабричный. Бирок Кытай менен Кореянын ортодо совместный чыгарылган обувтары. Китай фабричный. Анан бизде репликалар деле бар. Репликалар аларды акцияга 2000ден коюп койдук. Көргөзөлүк анда мекендештер кызыгып атат, 2000ден десеңиз. Кайсы бир 2000ден? Летнийлер, ноларына. New Balance, мондай Columbia, Reebok. Булардан, конечно, размерлери жок. Булардан кимге кайсынысы туура келсе алып кете берет. Көп эле эже? Ооба, көп эле булардан. Жана фитнеске баргандар, демеге залга баргандар алып кетип атышат, жакшы алып кетип атат муну. Анан ошол эле фирманын оригинал немелери бар. Летнийлер бар. Бул осенний да, эми кеч күзгө чейин кийсе болот. Буларды 4,5 миңден сатканбыз, азыр 3500ге түшүрүп койдук баасын. Размерлери барбы эже? Ооба, размерлери бар. Пока бар. Примерно канча түрдүү кроссовкалар бар сизде? Сапожкалар жалпысынан алганда? Бизде аз эле бир 20дан ашыгыраак. 20дан ашыгыраак. Мен үстүндөгүнү сиз 3000 штук бар деп калдыңыз. Размерлери бар экен, мен мактап деле койдум. Азыр. Бул мактай турган кийим өзү. Жамгыр өтпөйт? Жок, жамгыр өтпөйт. Вообще. Ичи флис. Жылуу. Караңыздар. 25 градуска чейин деген сөзүңүздөн айтып коесузбу эже? 15 градуска чейин. 15ке чейин. 15 градуска чейин. Бунун еще эмелери бар. Шымы менен бул комплект. Шымын сыртка чыгарып койдук. Сыртка чыгарып койдук. Булар комплект. Мурункуда буну биз өзү негизи в розница 4000ден сатып атканбыз. Жаман жылуу экен. Ооба, жылуу бул. Анан жукадагы кыймылдаганга дагы удобный да. Буну көбүнчө орустар жана охотага, рыбалкага, анан кийин ушу походко алышат да көбүнчөчү. Анан азыр биз ушуну акцияга чыгардык шымы менен. Шымында көрбөйсүз болу. Мына шымы деле флис. Азыр 3000ден койдук буну. Анан ойлоңуздар, бул өтпөй калып, анан кийин буну акцияга чыгарды. Просто өзүбүздүн кыргыздар переплачивать этип через посредник алгандан көрө прямой бизден өзүбүздөн алсын деп атабыз да. Канча турат эже? Сыр болбосо. 3000ден. Баягы
Спорт мастерлерде канчадан турат ушулар? Рыбалка магазиндерде. Булар 7000ден ары турат. 7000ден ары турат. 7000ден ары турат. Сиз оптум алгандыгыңыз үчүн ошого элдерге ошол жөндүү баа кылып сатып атасыз. Ооба, биз рынокторго деле оптом өткөзөбүз буларды. Анан могу жерде 1-2 кроссовкалар айтып калдыңыз, өтө кымбат турат деп. Ошолордон бири айтып коесузбу? Көргөзүп. Мынакей мол кроссовка. Канча турат негизи? Бул 12000 деп турат. Эмеде бар. Куду ушул качество, куду ушул кроссовка. Ооба, ушул эле мына мол. Ушул, анан кийин мына Timberland немеси кроссовкасы. Же бул кожа эмеспи? Кожа оригинал булар. Канча булар? 5500 булардын бардыгын эле бирдей эле баада койдук. Же доставка боюнча айталы? Доставка бар. Метрого чейин 300 рубльдан болот, бирок аны 1-2 күн мурун заранее жазып эме кылыш керек. Жетишпей каласыз. Ооба, жетишпейт. Бир эле курьерибиз бар да. Сумкалар боюнча маалымат берелик. Бул сумкабыз 1200дөн. 35 литр деп коет. Объем жакшы. Моолар бар 75 2500дөн. Булар алюминиевый каркасы менен. Вот каркастары дагы прочный жакшы. Молорчу, бранчелетте не дейин эми? Булар 3000ден. Эми буну охота экен, а? Разгрузочный жилет деп коет. Дагы канча түрү калды кроссовкалар көргөзбөгөн? Кандай кылабыз аягын? Кирип тартпабызбы? Мына мондойлор бар. Канча мын тыйын эже? Булар деле 5500дөн. Булардын бардыгы эле. Мына бул сапожкалар экен да, мындай айтканда. Ооба, булардын мына неме деп коет. Гортекс деп коет. Воздух чыгарат, бирок влаганы киргизбейт. Суу киргизбейт. Могу жерге чейин суу кылып кечсе деле кирбейт суу. Могу жагы полный жабык экен да? Жабык. Жабык экен. Немес жабык. Анан арзандары деле бар. Арзандары путту телеппейби же? Эми тирдебеген адамдыкы тирдебейт го дейм. Бул 3500дөн булар. Сапожка. Булар реплика, М6 Merle деген фирманын немелери, репликалары булар, китайскийлер. Анан мондой Кытайдын өзүнүн дагы эмелери бар. Бул 3000ден. Кончулуу сапожка кийем дегендер болсо мына. Бул берси деп коет, китайский берси. Ичи нолардан суу өтпөйт. Гортекс. Тыйыны канча мына? 3000ден. 3000ден. Размерлери барбы? Аз негиз көргөзгө полный нерсени? Бар, размерлери бар. Ушуларыңыздын деле размерлери бар. Ооба, ушунун эле курткасы бар отдельныйчи. Көргөйлүкпү? Мынакей отдельный курткалар бар. 2600дөн. Өзү эле. Ооба, өзү эле. Андан көрө двойка алган жакшы да. 400 кошуп туруп, шымы менен кошуп алган жакшы да, двойка. Кийип көрүн, туура келсе керек. Менин размерим экен го. Бул модель өзү жана курсагы барларга жакшы да. А берки тартышып калат. Эмес. Анан мына курткалар бар. Жакшы. Булар 4000ден. Бул жука, бирок жылуу бул дагы. Булар өзү ошондой тактический магазиндерде 25000ден ары турат. Бул оригинал эмес да? Бул оригинал эмес. Реплика, бирок жакшы качествосы. Канча бун тыйыны? 4000ден болду. Аябай сонкен. Суу өткөзбөйт. Вообще суу өткөрбөйт. XL кичинерээк размер. Мага 2XL. Кичинерээк окшойт, а? Мала мерси деп. Булар кытайский үчүн ошо мала мерси деп. Дагы нелер бар эже? Бизде ошо шапка, носкилер бар, термоноскилер. Алар деле көбүнчө эле ошо 350дөн эмелер алышат да, военныйлар көбүрөөк алган үчүн. Мондай шапкалар, мондай шарфтар бар. Канча шарф эже? 350дөн. Шапкасы деле 350, шарфы деле 350дөн. Бизде кымбат эмес. Арзан эле сатабыз буларды. Кроссовкалар мурдагы видеодо 1600дөн деп чыгарылган экен. Булардан азыр уже аз эле калыптыр. Негизи 2600дөн сатылган экен, азыр 2000ден болду. Доставкалары Россия боюнча бар. Анан Москвада дүкөн иштеткен бир туугандарым мына
эжекебизден оптум алсаңыздар, сиздер менен иштешкенге даяр, арзаныраак дагы кылып берет дагы. Өзүбүздүн эжекебизге пайда болот, өзүбүз ар дайым бири-бирибизге поддержка берелик. Стройкада иштегендер, двордо иштегендер, күрер болуп иштегендер мына бутуңуздарга, үстүңүздөргө аябай ыңгайлуу, жылуу кийимдерди кийиңиздер алып мына арзаныраак берет. Спорт маселелерге караганда тең баасы экен да, өтө ыңгайлуу. Бул видеону группадан группага таратыңыздар, эжекебизге ийгилик каалап кетиңиздер. Бизге деле ушундай бизнес ачып иштетиш насип эткен болсо. Рахмат сизге дагы. Рахмат сиздерге дагы. Каналга катталыңыздар, группадан группага таратыңыздар дагы бир жолу айтайын. Көрүшкөнчө кыргызбай ар дайым эл кызматына боло бермекчи. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.